Исламдын чыныгы баалуулуктарын дүйнө жүзүнө жайылтуунун жолдору кандай? Мусулман өлкөлөрүндө болуп жаткан окуялар эмнеден чыкты? Ички кыйынчылыктарбы же геосаясий оюндардын жыйынтыгыбы? Мусулмандар менен башка дин өкүлдөрү ортосундагы маланы бекемдөө үчүн кандай аракет көрүү керек? Бүгүнкү күн маектин чыгарылышы ушул суроолор алкагында. Саламатсыздарбы? Программаны мен Эльвира Байсаева алып барып жатам. Биздин суроолорго бүгүн АКШ элчилигинин атайын чакыруусу менен Кыргызстанга келген коногубуз имам Мохаммад Башар Арафат жооп берет. Мохаммад имам, кош келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эмесе биз көрсөтүүбүздү баштасак. Имам Мохаммад, сизге алгачкы ушул суроону бергим келип атат. Бүгүн дүйнө коомчулугунда эч кимге жашыруун эмес, бул ислам, мусулмандар туурасында ар кандай ача пикирлер айтылып атат. Кээ бирөөлөр жактаса, кээ бирөөлөр мындай каралаганда учурлар бар. Анан негизги суроом ушул бүгүнкү күндө исламдын чыныгы баалуулуктарын жайылтуунун жолдорун кандай көрөсүз сиз? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Resulillah. Адамдарда ушул бардык диндердин чыныгы баалуулуктарын изилдеп чыгууга убакыты жетпей жатат. Себеби дин, ислам дини дагы эч качан согушка же бир нерсени кыйратууга чакырбайт. Ислам бул ассалам же тынчтыкка негизделген, ырайымдуулукка негизделген дин. Бул акыйкатка негизделген дин. Ошондой эле тынч жашоого негизделген. Исламдын ушундай баалуулуктары башка жамааттардын баалуулуктары менен окшош. Бирок ошол эле учурда түрдүү диндерди кармаган адамдарды бири-бирине душман кылгысы келген адамдар дагы бар. Мисалы үчүн Британияда ирландиялык католиктер менен англикан чиркөөсүнүн жактоочулары менен көпкө чейин согуш болуп келген. Ошондой эле же жөөттөр менен башка улуттардын өкүлдөрүнүн ортосунда согуштар жүрүп келген. Бирок ошол учурда биз ошол диндин өкүлүбүз, биз Кудайдын сөзү менен сүйлөп атабыз деп, бирок жаман иштерге баргандагы уюмдар аябай көп. Мына ислам жаралгандан бери 14 кылымдан бери биз көрүп келатабыз. Исламдын атынан, Мухаммед пайгамбардын атынан, Кудайдын атынан сүйлөгөн, бирок кара иштерди жасаган, кара мүртөздүк кылган уюмдарды жана адамдарды байкап келатабыз. Европа өлкөлөрүндө ошол ислам динин кабыл алгандар жылдан жылга көбөйүп жатат. Эгер ушундай темп менен жүрүп отурсак, жарым кылым өтпөй бул мусулман Европада, ушу Европа өлкөлөрүндө мусулмандардын саны көбөйүп, Европадагы ушундай исламдашкан өлкөлөргө айланып калабы деген сөздөр айтылып атат да. Негизи Европанын исламдашуусуна сиз кандай карайсыз? Islam is already one of the major religions. Ислам азыркы күндө Европадагы негизги диндердин бири болуп калды. Мусулман алымдары шариаттын негизинде америкалык паспорт же Америкага көчүп келүү же атуулдугун өзгөртүү деген маселелер жөнүндө эч качан сүйлөгөн эмес. Же ошол эле учурда француз же англис атуулуу болуп калуу жөнүндө дагы шариатта эч нерсе сөз жазылган эмес. Азыркы учурда болсо Кыргызстандан барсаң, түбү кыргызстандык америкалык же түбү сириялык же пакистандык америкалык деген жаңы түшүнүктөр пайда болууда. Америка өзү жаш өлкө, болгону 300 жыл болду анын түзүлгөнүнө, Европадан айырмаланып. Ошондуктан Америкадагы азыр жаңы татаалдыктарга учуроодо. Ошондуктан ислам уламаларын, ислам аалымдарын азыр жаңы заманга, Европадагы, АКШдагы өзгөртүүлөргө болуп жаткан көз караштарын билдирүүгө чакырышыбыз керек.
Себеби АКШга көчүп келдиңби, биз демек өзүбүзгө кандайдыр милдет алышыбыз керек. Биз жаңы мамлекеттин атуулу болуп атабыз. Ошол мамлекеттин башка атуулдары, хиндуу же жөөтпү же христианбы, ошол сыяктуу коомчулуктар менен тынч жашоого биз милдеттеме алып атабыз. Диний адамдар кайсы динге таандык экенине карабастан бири-бирине сыйлоо менен мамиле жасашы керек. Менин оюмда азыр ушул түрдүү мамлекеттердеги имамдарды бири-бирине барып келүүсүн уюштурушубуз керек. Мисалы үчүн алар Европадагы, Америкадагы мусулмандардын жашоосу жана жалпы коомдун жашоосу менен таанышып чыгышы керек. Азыр мисалы үчүн мусулмандар ошол эле Samsung, Honda, iPhone, Mercedesтерди сатып алып жатат. Алардын бардыгы мусулман эместер тарабынан чыгарылган. Мусулмандарга азыр айырмасы жок, кимден эмнени сатып алып аткандыгы. Динге келгенде алар айтышат, жок, сен мусулман эмессиң, мен сен менен сүйлөшкүм келбейт. Бул болбогон нерсе. Куранда мындай нерсеге чакырык жок. Куранда айтылат, эгер башка адам сени диниң үчүн басмырлабаса, же сен менен ошол себептен согушка чыкпаса, анда сен аларга жакшы мамиле кыл деп. Биз өз баалуулуктарыбызды сыйлашыбыз керек. Баалуулуктарыбыз бул сыйлоо, барктоо. Аллах бизге үйрөтөт, башка диндерди, башка ишенимдерди сыйлагыла деп. Себеби динде мажбурлоо жок. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп сураган экен. Кандай мамиле кылабыз башкаларга деп. Ал пайгамбарыбыз айткан. Силер аларга акылдуулук менен, акылмандуулук менен, мээр менен мамиле кылгыла. Согуш менен эмес, күч менен эмес. Кудайдын жолуна силер жакшылык менен, өзүңөрдүн жакшы үлгүңөр менен элдерди тарткыла деп үйрөткөн. Ошол исламда аялдардын орду туурасында түркөн пикирлер айтылат да. Кээ бирөө аялдардын орду үйдө ислам боюнча, шарият боюнча алар мындай саясий жараяндарга аралашканга укугу жок деп келишет. Сиздин оюңуз боюнча коомдо аялдар эркектер менен тең укуктуу болуш керекпи же ортодо кандайдыр бир баары бир мындай бир чектөө болгону дурусбу? I think some people are really having a problem with the issues Менче ушул аялдар маселесине келгенде кээки адамдардын туура эмес түшүнүктөрү бар. Ал кандай туура эмес түшүнүктөр? Алар себеби исламды, өз динин жакшы таанышкан адамдар эмес. Аллах айтат, мен силерди аял, эркек кылып жараттым дейт. Аллах Куранда аял деген сура түшүргөн бизде. Эркек деген сүрө жок Куранда. Аял деген сүрө бул абдан көлөмдүү сүрө. Муну менен Аллах аялдардын зоболосун көтөргөн. Мисалы үчүн Мухаммед пайгамбарыбыз пайгамбар деп тандала электе арабтар аял затына абдан начар мамиле жасашкан. Айрым учурларда төрөлгөн кыздарды өлтүрүп койгонго чейин барышкан. Мухаммед пайгамбарыбыз Аллахтын сөзү менен силер муну токтоткула, бул кылганыңар туура эмес. Аялдарды экинчи даражадагы адам деп эсептегениңер туура эмес деп чыккан. Allah said, "Innal muslimina wal muslimat." Always he will say men and women. Аллах себеби адамдарга кайрылганда дайыма аялдар жана эркектер деп кайрылат. Аларды тең карайт.
we have to keep in mind Ошондуктан that биз when it дайым comes to our, эсибизде тутушубуз керек. obligations toward Allah Биз subhanahu wa ta'ala, Кудайдын алдында we are equal. милдеттерибиз бар. But when it Тең comes to аялдар менен эркектердин and ортосундагы my duty, теңдикти there are сактоо some дагы бир differences. You have something to do милдет. I cannot do, and Албетте maybe I have something to do, maybe аял you менен cannot эркектин do. ортосунда But when we жаралгандан work баштап айырмачылыктар бар. Силер кылган нерселерди эркектер кыла албайт. Же эркектер кыла алган айрым нерселерди аялдар кыла албайт. Ошондуктан биз биригип жашаганда, теңдикте жашаганда Кудайдын биз үчүн калтырган насааттарын толук аткара алабыз. Азыркы учурларда Америкада көптөгөн аялдар ислам динине өтүп жатат. Анткени алар Куранды окуп, Куранда аялдардын ролу кандай зор көрсөтүлгөнүн көрүп жатышат. Алар Мухаммед пайгамбарыбыздын аялдарга жасаган абдан жакшы мамилелеринен үлгү алып атышат. Менин аялым мен ага жолукканга чейин башка динден исламга өткөн аял. Ал мага айтат. Мен дайым ойлочумун мусулман аялдарды көргөндө. Байкуш аялдар, алар дайым басынтууга учурашат, түрмөдөгүдөй жашашат. Алардын эркектери аларды урушат деген түшүнүктө жашачумун дейт. Бирок мен Куранды окуп баштаганда дейт, ислам менен тааныш баштаганда мен өзүмдүн ойлорумдан уялып баштадым дейт. Кантип ушуларды мен билбей жүрдүм. Анткени Куранда динде аялдарга болгон сый, урмат ушунчалык чоң экен. Чындыгында исламда эркек киши аял жөнүндө, анын каржылык көз карандыгы жөнүндө дагы кам көрүшү керек экен дегенди түшүндүм дейт. Ошондуктан менин аялым ошондо абдан таң калган экен. Куранда аялдардын мураска болгон укугун дагы жазып кеткен экен. Анткени эгер атасы өлсө, кыздын мураска болгон акысы, же күйөөсү өлсө, аялынын мураска болгон акысы, бир тууган өлгөндө эже карындашынын, уул өлсө, апасынын мураска болгон ээлери укуктары, алардын каржылык укуктары мындан 14 кылым мурда каралып чыккан. Ошол эле учурда Европанын же азыркы өнүккөнмүн деп эсептеген мамлекеттердеги аялдар 20-кылымдын башына чейин укуксуз болуп келишкен. Алардын добуш берүүгө же күйөө тандоого дагы укугу болгон эмес. Куранда болсо аялдарга өз ишкердигин алып барууга уруксат берет. Анткени Мухаммед пайгамбарыбыз дагы мисал үчүн Хадича апабызга үйлөнгөн. Хадича апабыз ал ишкер аял болчу, соодагер аял болчу. Мухаммед алейхиссаламдын зайыбы бул абдан акылман, өз тажрыйбасы менен башкалар менен бөлүшкөн, башкаларга абдан жакшы мамиле кылган, таза жан болчу. Ал көп учурларда Мухаммед пайгамбарыбыздын сөзүн элге жеткиргенге көмөктөшкөн. Биз Куран боюнча жашагыбыз келсе, Куранды туура түшүнөбүз деп түшүнсөк, анда биз аялдарга тең мамиле кылышыбыз керек. Сый менен мамиле кылышыбыз керек. Биз аялдардын жашоодогу, коомдогу ролун бийик баалашыбыз керек. Өзүңөрдүн ата энеңер жөнүндө жаман сөз дагы айта көрбөгүлө дейт. Себеби эне бизди өз курсагында 9 ай көтөрүп жүргөн. Кантип биз ошону билип туруп, аялдын ролун басмырлай алабыз? Ар бирибиз энеден туулганбыз. Алар
Алардын бизге кылган эмгеги бизди түбөлүк карызга батырган. Биз алардын энелердин эмгегин ар бир күнү, ар бир кылган ишибиз менен баалап турушубуз керек. Мухаммед пайгамбарыбыз айтты, эң кымбат адамдар биз үчүн ким деп? Энең, андан кийинче энең, андан кийинче энең. Ушинтип бир нече жолу эненин кымбаттыгын баалап, андан кийин гана атанын кымбаттыгын баалаган. Ушул көп адамдар исламда эненин, аялдын ролу канчалык бааланары жөнүндө түшүнүгү жок. Болгону кээки адамдар айрым улуттардын салттарын же маданиятын ислам менен аралаштырып алышат. Эгер аял киши иштегиси келсе, анда Куранда мындай деп айтылат. Куранда атайын жоболор бар, атайын жолго салуулар бар. Аялдардын ишкердикке аралашыш жөнүндө, анын ишкер аялдардын өзүн алып жүрүүсү боюнча. Биз болсо ушулардын бардыгын кайра окуп, алардын түпкү мазмунун, маңызына жетишибиз керек. Аллах адамдарды аял эркек кылып жаратты. Мисалы үчүн мени Кудайым эркек катары жаратты. Кудайым мени аял жөнүндө кам көр деп жаратты. Аялды сыйла, тең мамиле кыл деп. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз өз өмүрүндө акыркы сөздөрү мындай болгон. Ал бул сөздөрдү 3 жолу кайталап айткан. Аялдар жөнүндө кам көргүлө, аялдар жөнүндө кам көргүлө, аялдар жөнүндө кам көргүлө. Бул анын өмүрүндөгү акыркы сөздөр. Ачынарлык жери, азыркы учурда көптөгөн мусулмандар өздөрүнүн аялдар жөнүндө жакшы кам көрүшпөйт, бирок өздөрүн мусулман деп эсептешет. Ошондуктан биз аялдар менен сыймыктанышыбыз керек. Биз бул маселе жөнүндө дайыма сөз кылып турушубуз керек. Мусулман өлкөлөрүндө аялдардын укугу корголуп жатабы? Сиз кандай баа берет элеңиз? Анан аларды жогоруда айтпадыңызбы, сыйлап, баркташыбыз керек деп. Ошол иштер мындай толук кандуу аткарылып жатабы? Анан аялдардын укугу ушул мусулман өлкөлөрүндө тебеленип жатат деген коңгуроо кагууларга кандай жооп берет элеңиз? Сиздин оюңуз кандай? Not only in Muslim countries, in a lot of non-Muslim countries, also the women are oppressed. Аялдардын басмырлоого учурашы ислам мамлекеттеринде гана эмес, исламдык эмес мамлекеттерде дагы абдан кеңири таралган. Мисалы үчүн АКШда аялдарды көрүп атабыз. Алардын көпчүлүгү мусулман эмес, алар арызданышат. Силер бизди реклама үчүн гана колдонбогула. Биздин денебизди көрсөтүп, бир буюмдарыңарды же машинаны же башка нерсени сатканга бизди колдонбогула деп. Биз мындай арызданууларды мусулман эмес аялдардан дагы угуп атабыз. Биз мусулман катары гана эмес, адам катары дагы ушул маселеге көз жүгүртүшүбүз керек. Себеби адамзат, дүйнө азыркы заманда өзгөрүп жатат. Көптөгөн мусулман мамлекеттеринде ооруканаларда аялдар көп иштейт. Силер муну билесиңер. Же болбосо атайын аялдарды караган докторлор бар. Биз ушундай адамдарды атайын окутуудан, атайын даярдоодон өткөрүшүбүз керек. Биз аялдарды дагы кантип мусулманчылыкты жакшылап сакташ керек, кантип өзүң жашаган коомго жакшы салым кошушуң керек деген нерселерге үйрөтүшүбүз керек. Куранда аялдарга
also prohibited the man жаман жолго to жүрүүгө behave in a bad way тыюу салган. outside. Эркектерге дагы So тыюу we салган. have to constantly look into ourselves. Ошондуктан биз дайыма өзүбүздү байкап жүрүшүбүз керек. Аял болобузбу, эркек болобузбу? Сиз, Мухаммед мырза, сиз ошол Америка Кошмо Штатында көптөгөн университеттерде дагы студенттерге лекцияларды окуп, ушундай ислам жөнүндө маалымат таратып жүрөсүз. Негизи эле ошо америкалык мусулмандар кайсыл мазхабты карманат? Америкада ошол салттуу ислам, салттуу эмес ислам деген түшүнүк барбы? Ушул жөнүндө маалымат бербейсизби? Негизи эле сиз жашаган аймакта канча мусулман жашайт? In America, we have immigrant Muslims from all over the world. Мусулмандар дүйнөнүн түрдүү мамлекеттеринен келген иммигранттар болуп эсептелет. Андан сырткары башка диндеги адамдар дагы исламга өтүп жатышат. Are mostly Иммигрант мусулмандар көптөрү Ханафи мазхабын кармашат, же Шафир мазхабын. also we have few who are Hanbali Хамбали деген and also who are мазхабты кармангандары бар. because those who migrate from North Africa Андан сырткары дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринен келген мусулман адамдар бар. migrate from Түндүк Африкадан, or Түштүк Азиядан, Central Asia are Борбордук Азиядан, mixed between Hanafi and Shafi'i. алар болсо ошол ар түрдүү мазхабтардын Шафи мазхабынан же Ханафи мазхабын аралаштырып кармагандары They бар. have the time to study. Бирок ошол эле and they учурда travel to Egypt. алардын башка мусулман мамлекеттерине барып They used to travel to Saudi Arabia, but now билим because of алганга the trouble мүмкүнчүлүгү бар. and the war, Египетке же Сирияга же Сауд Аравиясына барып исламдык билимди алууга мүмкүнчүлүк бар. and of course Мароккого they же are Иорданияга impacted by барууга the мүмкүнчүлүктөрү бар. madhahib or the mazhab which is taught over there. And, Ал жерлерде as an imam, мазахиб деген when people мазхабты becoming кармашат. I have to educate them first. Демек мен эгер мусулмандар менен иштесем, мен алардын Куран жөнүндө, сунналар жөнүндө, алардын күнүмдүк турмушуна керектүү нерселер жөнүндө алардын билимин арттырууга аракет кылам. To study more. Эгер адам ислам жөнүндө көбүрөөк билгиси келсе, School of thought. But we try not to мен bring those issues. аларга колумдан келишинче маалымат бергенге аракет кылам. Бирок мен аларды мазхабка бөлбөй, Шафиби, Маликиби, Ханафиби баарына бирдей мамиле жасаганга аракет кылам. Дүйнөлүк коомчулукта бүгүн мусулман десе эле мусулмандарды сепаратист же террорист катары кабылдаган учурлар көп болуп атат да. Эмне себептен бул кимге керек? Ошол мусулмандарды каралоо аракети кимге керек? Анан эмне себептен ушундай бир көрүнүштөр болуп атат? Of course, there are groups today, and there are Азыркы күндө дүйнөдө айрым топтор бар, айрым өкмөттөр бар. Алардын кызыкчылыктары бар. Сирия, Иракта биз азыр Даиш дегенди, же Йеменде ушундай уюмдар бар. Сомалиде болобу, Алжирде болобу, исламды терс жагынан көрсөткөн уюмдар түзүлүп атат. Бул глобалдык көйгөй. Алардын жасаган иши экстремизм жана терроризм. Биз алар жөнүндө билебиз. Мусулман эместер дагы билишет. Ислам деген тынчтыктын, көтөрүмдүүлүктүн дини экендигин. Менин оюмча, адамдын колунан чыккан көйгөйлөр, айрым агенттер же айрым кызыккан топтор билими начар мусулмандарды чогултат дагы, өзүнө тартат дагы, аларды тетири сабат берет. Аларга калп убадаларды берет. Сен өзүңдү өлтүрсөң, сен бейишке түшөсүң. Адам өлтүрсөң, сен оң иш сооп жасаган болосуң деп. Биз болсо ошолорго караганда элге көбүрөөк билим бергенге аракет кылышыбыз керек. Жаштар менен иштешибиз керек. Исламдын чыныгы маанисин аларга жеткиришибиз керек. Албетте айрым адамдар бар. Алар үчүн Кудайдын сөзү баары бир. Алардын өздөрүнүн гана кызыкчылыгы алар үчүн маанилүү, же акча гана маанилүү. Морекил көйгөйлөрдүн бардыгы болсо, аларга акча жасоонун гана бир жолу.
that they care Kança about adam their ölөt, own алар үчүн баары бир. only. Алар болгону өзүнүн кирешеси жөнүндө ойлошот. Something today, Ошондуктан not only the responsibility of the Muslims, азыркы күндө also бул now маселелер the responsibility мусулмандардын of all гана sincere people of other religions жоопкерчилиги эмес, бул башка диндеги адамдардын дагы жоопкерчилиги. against Биз баардыгыбыз anyone who биригип want to twist the teachings of the word of God, whether it is in the исламдын, Quran, or Аллахтын, in the Bible, or in the Torah. Библиянын же башка Торанын чыныгы мазмунун, чыныгы ишеничтерин, чыныгы баалуулуктарын адамдарга жеткиргенге биргелешип аракет кылышыбыз керек. Мухаммад мырза, ошол биздин билишибизче сиз дүйнөнү кыдырып жүрөсүз, бир гана Америка эмес. Ошол бүгүнкү күндө батыш өлкөлөрүндө айталы, өзгөчө батыш өлкөлөрүндө жана Америкада жарандардын, ошол мусулман жарандарына болгон мамилеси кандай? Айталы, мусулман өлкөлөрүндө болуп жаткан окуялардан кийин, ар кандай жардыруулар, теракттардан кийин ошол мусулмандардын мындай бир жек көрүү сезими пайда болуп калган жокпу дүйнө коомчулугунда? We are having some negative attitude in America by the people who are seeing in their news every day people killing in the name of Islam. Адамдар исламдын атынан башка адамдарды өлтүрүп атканын, баштарын кесип алып аткандарын көрүп атышат. Алар исламдын атынан жасалган кылмыштарды көрүп атышат. Эгерде мисал үчүн мурунку кылымдарда протестанттар католиктерди тирүүлөй өрттөп жатканын сүрөткө тарткан камералар болгондо же башка диндердин өкүлдөрү башкаларды өлтүрүп аткандыгы жөнүндө тасмалар бар болгондо аларды дагы жек көрүп башташмак. Бирок камералар кийин гана чыкты. Азыр айрым ислам жамааттары ушул киши өлтүрүүлөрдү, кылмыштарды жасап аткандыгы тасмага түшүп калып жатат. Бирок башка өлкөлөрдөгү киши өлтүрүүлөрдү тасмага түшүргөн адам жок. Мен айткым келет. Мына ушул кылмышкерлер кылмыштарды мен тутунган диндин атынан жасап жатышат. Алар исламды терс жагынан көрсөтүүгө аракет кылып атат. Биздин пайгамбарыбызга, биздин ыйык китебибиз Куранга көө сүйкөгөнгө аракет кылып атышат. Албетте ушунун жыйынтыгында Европада, АКШда исламофобия деген пайда болууда. Биз Кыргызстанда кече Борбордук Азиялардын бардык уламаларынын кеңешине катыштык. Биз бардыгыбыз биригип ушундай террористтик кылмыштык иш-аракеттерге сын пикир айтуу, аларды күнөөлөө, радикализацияга каршы үнүбүздү бириктирип чыгаралы деп чечимге келдик. Биз ошол эле ИГИЛдин катарына жаңы адамдарды тартууга каршылык көрсөтүшүбүз керек. Адамдардын арасында билимин жакшыртуу иштерин жүргүзүшүбүз керек. Сиз Өзбекстанга дагы келгениңиз белгилүү. Ошол жака барганда мынтип айткансыз да, дүйнө тездик менен өнүгүп жатат, мезгил менен жарышып жүрүш үчүн дин ишкерлери дагы өзгөрүш керек. Ошондо гана алар түркүн чакырыктарга жана тобокелдиктерге каршы турат деген оюңузду билдиргенсиз. Ушул оюңуздун төркүнүндө эмне жатат? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Dini адамдар Кыргызстандан сырткары, өз өлкөсүнөн сырткары, Өзбекстан болобу, Казакстан болобу, Тажикстан болобу, алар башка жердеги жашоону дагы көрүп туруш керек. Европадагы жашоонун өзгөрүп жатканын көрүш керек. Ал жактагы ислам кандай кыйынчылыкта учурап атат. Америкага барып, АКШда болуп аткан нерселер менен таанышып турушу керек. Себеби көптөгөн адамдар ислам жөнүндө эч нерсе билбейт. Бул кимдин жоопкерчилиги? Бул биздин жоопкерчилигибиз. Ошондуктан мен 25 жыл мурун Сириядан АКШга көчүп кеткенмин. Себеби мен Сирияда жашап жүргөндө мусулмандар булар террористтер деген сөздөрдү угуп атып тажаганмын.
if they heard about Muslims AQSh'da living in the dagı Middle East, hazır they think we are living in tents and riding am- camels. Until now, they think. I mean, before I Жакынкы came here, I чыгыштагы told мусулмандар someone, жөнүндө I'm going to Kyrgyzstan. билбеген нерселери көп. Алар ойлошот, адамдар дагы деле чатырда жашайт экен, төөлөр менен жолго чыгат экен деп. He said, excuse me, where is that? Мен тааныштарым бирөөсү мен Кыргызстанга кетип Never атканымды heard билгенде of Kyrgyzstan. ал каякта деп сурады. Ал эч качан Кыргызстан жөнүндө уккан да эмес экен. I remember a woman, she came to me 10 years ago. Бир She жолу wanted to мындан become 10 жыл Muslim. мурун And бир she аял wanted мага to marry келди. someone. Ал She аял married. айтты, мен Through the conversation, I was мусулманчылыкка talking to өткүм her, келип атат деп. Анан сүйлөшүп отуруп, She said, when Ал my аял husband мындай деди. to be who she's going to marry, he was telling her, so what do you think my religion is? She said, you are Christian? He said, no. Анан ал айтат, мен күйөөм сурады дейт. Мен болочок күйөөм сурады дейт. Мен диним жөнүндө эмне деп ойлойсуң? Сен христиансыңбы? Жок. Жөөтсүңбү? Жок. Анда дагы ойлонуп көр. She said, I don't know. Мен билбейм. He told her, I'm a Muslim. Ал айтты, мен мусулманмын деп. What? Анын аялы He болсо, said, I'm a Muslim. эмне? She said, деп жооп берди. Ал I don't know, what is болочок Islam? күйөөсү мен мусулманмын and he дейт. told her. Аял But when айтат, she said that, I said, excuse me. мен ислам жөнүндө эч нерсе билбейм. Ал Махти деген аял экен. Махти эч качан Just the word ислам Islam, she жөнүндө said, no. укпаптыр. I said, Ислам деген with сөздү да 9/11 укпаптыр. and the problems of New York and Анан, after September 11, 2001, Болочок күйөөсү and all our media is айтып talking about бериптир. Islam and Muslim and Мына terrorism. 11-сентябрдан кийин ислам, терроризм жөнүндө толтура нерселерди көрсөтүп атышат. Ушу сен кантип укпай калдың десе, жок, мен чын эле уккан жокмун. Анан аял айттыр, ислам дегенде мен ойлочумун, бул бир мамлекет окшойт деп. Ислам деген өлкө бар окшойт деп. Бул АКШда дагы канчалык билимдин төмөндүгү бар экендиги жөнүндө кабар берип турат. Адамдар эч кандай диний маселелерге кызыгышпайт. Мындай адамдар көп. Ушундай адамдарга маалымат жеткирүү кимдин жоопкерчилиги? Адамдарга оң маалыматты жеткирүү кимдин жоопкерчилиги? Азыркы учурда айрыкча ошол телекөрсөтүүлөр аркылуу дүйнөнүн бар жогуна ИГИЛдин адам башын кесип жатканын, көрсөтүп жатканын көрүп атабыз. Ислам деген ушул деп айтып атканын көрүп атабыз. Бул биздин жоопкерчилигибиз, имамдардын жоопкерчилиги. Ар бир күнү, ар бир саатта биз жамааттарга кайрылып, ММКлар аркылуу кайрылып, ар түрдүү иш аракеттерди жүргүзүп, адамдарга чыныгы исламдын жүзүн көрсөтүүгө аракет кылышыбыз керек. Биз азыр имамдар Америкада англисчени үйрөнүп атабыз. Дават жүргүзүү үчүн адамдардын маалымдуулугун арттыруу үчүн Францияда болсо французча же башка жерде болсо башка тилдерди үйрөнүп, биз адамдарга ошол жердин элине исламдын чыныгы маңызын, мазмунун жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Себеби биз азыр 21-кылымда жашап атабыз. Азыркы күндө эгер электрондук поштаң, Фейсбукуң же Твиттериң жок болсо, анда сен артта каласың. Куранда болсо мындай сөздөр, мындай Фейсбук же Твиттер жөнүндө айтылган эмес. Бирок Куранда айтылган, оку деп, билимиңи арттыр деп. Мен күн сайын жаңы нерсени үйрөнүп турушум керек. Күн сайын жаңы нерсе жөнүндө билип турушум керек. 14-кылымдан бери кыргыздар ислам динин карманышат. Анан бул убакыт аралыгында акыркы убакта өзгөчө ислам деселе биз ушул араб маданиятын өзүбүзгө алып келип атабыз. Арабча кийинип алып атышат. Ошол арабтардын жүрүм турумун өзлөрүнө кабылдап атат биздин жарандар деп айткандар көп болуп атат да. Канткенде ошол исламды мындай өз каада салтына жараша карманууга болот. Же мындай ислам адамдарды арабташтырат дегенге сиздин оюңуз кандай? This is really a very
sensitive topic. Бул абдан And I'm so сезимтал happy that you тема. asked Сиз that question. муну көтөргөнүңүзгө мен абдан Islam ыраазымын. asked Пайгамбарыбыз the Sahaba, сахабалардан, especially those who were coming from other countries or like башка other мамлекеттерден, regions, башка back then there was no жерлерден countries. келген He did not ask them to адамдардан change өзүңөрдү өзгөрткүлө деп суранган эмес. and to be exactly like him. Мендей болуп жүргүлө деп айткан эмес. Actually, Rasulullah ﷺ himself sometimes used to wear Чындыгында jubba yamaniya. Sometimes Пайгамбарыбыз he used to wear өзү кээде Yemeni clothes. Йемендиктердин кийимин кийип алчу. He used to wear Кээде something outside of Arabia. Арабтарга таандык эмес нерселерди кийип жүргөндү жакшы көрчү. Бул We have to, колдоого ала турган нерсе. be proud of who we are. Биз өзүбүздүн ким экендигибиз менен сыймыктанышыбыз I керек. was born in Russia. Эгер мен Россияда төрөлгөн болсом же I Кытайда, should celebrate the Russian culture. анда мен орустардын же кытайлардын маданиятын карманып жүрүшүм керек. If I'm born in Egypt, I Эгер should Египетте celebrate төрөлгөн болсом, the анда Egyptian culture. Египеттик экендигиме, ошол өзүмдүн маданиятыма сыймыктанышым керек. Different food, different Маданият деген башкача кийим, башкача акцент, башкача тамак аш. Мунун бардыгын биз сактап калышыбыз but керек. unfortunately, some people today, Бирок they are айрым адамдар азыркы influencing күндө others that in order to become a good Muslim, you have to dress like мындай туура эмес түшүнүктөрү бар. Эгер жакшы мусулман болом десең, анда сен арабтай болуп жүрүшүң керек. Бул болсо толугу менен терс, туура эмес нерсе. So this is again culture. Бул маданият маселеси. I mean, once I was in Qatar and I was speaking to Бир жолу мен high school and all the Татарстандын Qatari young people, they were Казан dressed with white университетинде jallabiya. жолугуп And I looked at them студенттер and I менен said, жолугушуп өткөрдүм. Ал жерге студенттердин "Your dress бардыгы is wonderful. мага учуроого келгенде Islamically, ак арабтардай болуп аппак жалабия деген кийимди кийип келишиптир. color, for example, Алар менден сурашты. Эгер мен no. мен аларга айттым, силер жакшы көрүнүп турасыңар, бирок Islamically, баарыңар which color is better? жашыл кийинип келсеңер болот беле, жакшы болот беле деп сурадым. Силердин оюңарча ислам кайсы түстү жакшы көрөт? Сарыныбы же жашылдыбы же актыбы? Ислам эч качан айткан эмес. Бул түс жакшы же бул кийим жакшыраак деп. Исламда айтылган. Сен өзүңдүн маданиятыңды сакта. Көзгө абдан уруна турган кийимдерди кийбе. Кичипейил болуп жүр. Кийимдиңде да кичипейилдик көрүнсүн деп. Куранда адамдардын ар түрдүүлүгүн, маданияттын ар түрдүүлүгүнө абдан чоң маани жана баа берилет. Адамдар кээ кезде өзүнүн билимин начарлыгынан кандайдыр кийим кийип алсам мен жакшыраак болуп калам деген туура эмес түшүнүккө жетеленип калышат. Кейбиркелер эгер ошондой жаллабия деген ак кийимдерди кийип алса, анда алар жакшыраак мусулман болуп калдым деп эсептешет. Мисалы үчүн, ошондой эле ак кийимдерди Рим империясында дагы кийишкен. Катарда, Сауд Арабиясында. Кайсынысы жакшыраак деп эсептейсиңер? Мен сириялыкмын. Мага дагы бул кийимдер жат. Ошондуктан мага алардын бардыгы бирдей көрүнөт. Демек биз өзүбүздүн баалуулуктарыбызды сактап, башкаларга жетеленбешибиз керек. Түшүнүктүү, Мухаммад мырза, абдан жандуу, кызыктуу маек куруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо күн маек көрсөтүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биздин суроолорго имам Мухаммад Башар Арафат жооп берди. Имам Мухаммад белгилүү болгондой, Америкада, батыш өлкөлөрүндө, бүтүндөй дүйнө жүзүндө ошол ислам баалуулуктары жөнүндө маалымат берип, мусулмандар гана эмес, башка дин өкүлдөрү менен канткенде умаланы бекемдөө болот деген тема алкагында көптөгөн маалыматтарды берип жүргөн адам. Эмесе биз бүгүнкү күн маек программасынын соңуна чыктык. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аманчылыкта туруңуздар.